Кыргыздын керемет тасмаларында, ар түрдүү спектакльдерде ар кандай каармандардын ролун аткарып, жарым кылымдык өмүрүн театрга арнаган Кыргыз Республикасынын эл артисти Жамал Сейдахматованын ысымын тааныбаган кыргыз болбосо керек. Анын чыгармачылык жолу 1957-жылы башталган. Ошол кезде Москванын полиграфиялык институтунда окуп, мугалим болом деген 17 жаштагы жаш секелек кыз окуусун таштап Фрунзеге келип, мугалимдик кесибин актёрдук кесипке алмаштырган. Мына ошондон тарта кыргыз искусствосунда өмүрүн театр, киного арнаган дагы бир жүз пайда болду. Эсимен кетпейт Муратбек агайдын айткан сөзү. Балам, өмүрүңдү искусствого берсең, сен эч качан талаада калбайсың. Элдин, журттун сыйына ээ болосуң деп айтканда ушундай бир сөздөрдү айтышчу. Анан ошол менен ошо такшалып, улам ойноп, улам спектакльдер болгондо мага а дегенде эле чоң роль берген жок да. Майда чүйдө кирип чыкты, көпчүлүккө катышкан сахналарда ошолорго жакшы катышканга аракет кылчумун. Эч качан жок деп айтчу эмесмин. Эч качан мен бир тойго бармак элем, туулган күнгө бармак элем, апам атамдын тою болуп атты эле ошого бир суранган жан эмесмин. Мен аларды экинчи планга койчумун да, биринчи планга театрды койчумун. Анан ошентип жүргөмө мен такыр айткым келбейт да, тигин аябай жакшы мыкты ойнодум, муну мыкты ойнодум деп. Аны эми көрүүчүлөр, азыркы көрүүчүлөрдүн көбү билбейт көп ролдорумду. Кинодогу ролдорумду билет. Мен чоң ойногон классикалык чыгарма Шекспирден да ойнодум. Өзүбүздүн мыкты классик жазуучулары, драматургдарыбыз Касымалы Жантөсовдун Курманбегинде ойнодум. Абдымонов агайдын спектакльдеринде ойнодум. Бексултан Жакиевдин пьесаларында ойнодум. Жали Садыковдун Манастын уулу Семетейде, Канекейде мен биринчи болуп ойнодум да. Дайыма алдыга умтулуп, издөөнүн жолунан кетпедим. Бир да алайкырга чыксам да, эң бийик чокуга жетпедим. Умтулсам жүрөгүм жарылып, кулаймын кум менен агылып. Жетпесем жетпесмин, а бирок өтөрмүн чокуну сагынып демекчи, каарманыбыз үчүн ишенимдүү ролдорду аткарып, элдин сый-урматына татып, СССРдин эл артисти наамын алуу оңойго турган жок. Анын артында талыкпаган эмгек, күжүрмөн аракет бар эле. Көрүнүктүү артист болсом, эл мени тааныса, анан ушундай бир жакшы даражага жетсем деп. Ал оңой менен келбей турган нерсе эмес. Элдин көрүүчүнүн сүйүүсүнө оңой менен ээ боло албайсың. Бул акырындык менен, ошо сен жашаган эмгегиңе жараша келе турган нерсе да. Анан кийин көөрөлөр ошо келип алып эле, анан кийин 1-2 жылдан, 5 жылдан кийин жок, мени басып атышат. Туура эмес. Аны кетип калышат. Чыдаш керек. Бул кесипте сен эч качан бир техника менен ойнойм, жеңил желп эле ха-ха деп күлүп, каткырып, ыйлап койсом жок болбойт. Мунун баары бояк жүрөк менен иштеле турган нерсе. Анан терең акыл менен ойлоно турган нерсе. Сен ойногон ролдоруң канчалык кайгылуу болсо, канчалык татаал болсо, сен жан дүйнөң ошол кайгыны сезе билиш керек. Сен бүткүл денең менен, жүрүп аткан каның менен ошону сезип, билип туруп анан кийин сен мисалы балаңа ыйлап, балам деп кычкырып аткан болсоң, балам деп койсоң чыкпайт да. Балаңдын кылган кылыгын көрүп туруп, ошо жан дүйнөң ошого аябагандай ооруп, кыйналып туруп анан кийин айтсаң, анан ошондо көрүүчү ишенет, анан ошондо көрүүчү кол жабат. Эй, балдар! У айнанайындар! Бери келгилечи, бери келгиле. Дорунбек Садырбаев тартып аткан фильмде Акбаранын көз жашында мен Гүлүмкан деген ажаан тажаал аялды ойногом. Күйөөсүн тиги ким ойногонда биздин Байдөбөтов. Ал Оштон келди, жаш менден жаш артист эле, мен эл артисти болуп калгам. Анан мен урган жери бар да. Ал ургуп жиберет да. Ушуну эле эртеден кечке жасабайт, такыр эле. Уялат экен да менден, кантип болгон деп. Анан кийин Дорунбек ары жакка барып бирден деп сүйлөп атат, бир 2 саат сүйлөйт окшойт анан кийин. Анда деле болбойт. Анан мен урбайсыңбы? Кандай небесиң? Кечке отурасың сен. Бирок мен алып туруп, мындай ыргыт деле ар жакта малчынын коросу болчу, мындай көң деп коет го, ошону баары үйлүп турган экен. Ошого барып, бул желке менен бир тийдим да.
Бала баққанды башқа не жазығым бар менің, не? Сүйі дастаны деген Доронбектің фильмі болбоду. Раматылық Таттүйінің қызы түшті да. Қызды дағы енесіне оқшап кетші де, барыз жақшы көрчүбүз. Анан теги Тоғанбай Абдиев, Раймалы теги қыздың ролында болды, анан кейін өкөн өрттөгөн жери. Тақыр иле албайт да, биле албайт. Анан Турсун деген эже бар эле, Чокубаева деген Академ театрда иштеген, биз экөөбүздү алып келди, силерге көндүрүп берели деп. Эмне деп көндүрөбүз? Анан кийин апасын айттык, айла жок. Анан билесиң кандай артист келе. Анан сен жаман киного түшүп калсаң, Таттүйүнүн кызы бул билесиң, тарыхта калат. Анан ушул жөн эле тарткан экенмин деп апасын айтканда эле ыйлай баштады. Андан ары биз туруп кетип калдык, кетти дедик. Анан ал тартып түшүп атканда ушу карап турган элдин баары буркурап боздоп ыйлап жиберди. Кыйын өлтүрмөңдөр! Мен кайттым махабатымдан! Бегимай, буну эмне кылганың? Турмуш өзү театр, ал эми биз андагы актерлорбуз демекчи. Театр элден чыгып элге жетет. Адамдардын жан дүйнөсүн байытууда театр, кино, тегеле искусство чоң курал экендиги талашсыз. Москвада спектакль коюлуп, Раневская деген шундуктай актриса болгон. Дальше тишина, мындан ары жымжырттык деген бир спектакль коюшкан, ал американ драматургтук эле. Анда ошол картайып калган адамдарды баккан үй болот эмес, ошол үйдөгү адамдардын тагдыры жөнүндө. Ал жерге ошо миллионерлердин апалары, аталары барып жашап, ошолордун трагедиялы тагдыры жөнүндө болчу да. Анан ошону бир ушундай абдан мыкты бизнесмен чуркап чыгыптыр дагы, шофёрун айтыптыр, аэропортко деп. Аэропортко барып, эле самолетко билет алып, апасы Сибирде турчу экен, Сибирге көчүп барыптыр. Ошол баягы бизнеске кызыгып жүрүп, 2-3 жылдан бери апасына барбаптыр. Апасына акчаны салып турган, он барган жок да. Апасын жыттап, апа деп кучактаган жок да. Ошол спектакль таасир бериптир тигинин жүрөгүнө ушунчалык да. Адамдын жан дүйнөсүн ойготконго, адамды боорукер кылганга, бир адилет болгонго, чынчыл болгонго театрдан, адабияттан мыкты курал жок. Биз ушуну унутуп жатабыз да. Кичинекей чагынан бала төрөлүп 2-3 жашка чыккандан баштап, бар экен, жок экен, ушундай бир жакшы адам болгон экен, ушундай деп үйрөтүп адамдын улам муну руханий дүйнөсүн кичинекейинен баштап суугуйуп өстүрүп туруш керек да. Мындай кабардан Уламхан акылман аталып, өлкөсү жакшы турмушта тынч бейкут жашачу. Бейкут деген сөздү билесиңерби? Бейкут деген тынчтыкта, урушпай, элдер бири-бири менен дос болуп, балдар дагы урушпай, бири-бирин жакшы көрүп, ынтымакта жашаганды бейкут деп коет. Кыргызстан эгемендүүлүк алган жылдардан тарта элдин руханий дүйнөсүн байытуучу идеологияга муктаж болуп келет. Каарманыбыз Жамал Сейдахматованын айтымында, ошол идеологиянын негизги куралы бул театр, кино, искусство. Демек, идеологияны пропагандалоодо искусство чоң роль ойнойт. Идеологияны алып жүрчү ушу театр, сахна, искусство, жакшы чыгармалар, симфонический музыкалар, салттык музыкалар, адабият окубай калды. Илгери биз отуруп алып, ырларды окучу элек, сонун эл журт жөнүндө, жаратылыш жөнүндө. Анан эми ошонун баары калып кетсе, анан кийин кайда барабыз? Анда эмне тиги бирибиз менен иче кап этип учурашабызбы? Ошону азыр кеч боло электе адамдар баарыбыз ойлонушубуз керек да. Муну журт, коом ойлонуш керек. Айылдагы айыл аксакалдары, искусствода иштеген адамдар, ар бир адамдар, мен жакшы, сен жаман, сен ойлоносуң деп көрүнгөндөн көрбөй, ар ким өзүнүн ордун таап, өзүнүн колунан келишинче ушул тарапта элдин рухий дүйнөсүн тазалаш үчүн, элдин жан дүйнөсүн тазалаш үчүн аракет кылышыбыз керек. Курсак деген бат эле тоет, ал болгону 12 сантиметр экен. Ага көп нерсенин деле керек жок. Көп нерсени көбөй куя берсең ооруп каласың.